жаныбарлардын сүрүнөн корксок керек. Бирок алар менен достошуп иш алып барып келе жаткан кызматкерлер бар. Алар албетте цирк кызматкерлери. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө цирк дүйнөсүнө саякаттамакчыбыз. Биз барган учурда Орусиядан келген цирк артисттеринин керемет көрсөтүүлөрү көңүлүбүздү бурду. Алардын сыйкырдуу номерлери жаш балдарга гана эмес, чоң кишилердин да бүйүрүн кызытты. Цирк дүйнөсүнө болгон кызыгуубуздан улам цирк артисттеринин даярданып жаткан учурун көрүү максатында тартуу иштерин эртеси күнү дагы уланттык. Бала кездеринен бери цирк дүйнөсүнө аралашып, бул кесипсиз өздөрүнүн жашоосун элестете албагандыгын жашырышкан жок. Цирк бул бүтүндөй жан дүйнөсү экендигин кошумчалап кетишти. Я в цирке начал работать еще с детства, с 7 лет. Я начал в цирковой школе, потом пришел в профессиональный цирк, это в Джигитовку работать. И после этого я сделал как бы другой свой номер, это жонгляж. Вот, сзади меня репетируют. И сейчас мы еще делаем катушки. Ну, как вам объяснить? Цирк. Вы хотите, наверное, узнать, что такое цирк? Да. Цирк – это у каждого циркового человека, который работал в цирке, и это уже как бы в крови, это его жизнь. И любой человек, который попал в цирк, он без цирка уже не может. Это как его дом. Вот когда человек заходит цирковой на манеж, вот только зашел на манеж, он уже меняется. У него начинается, как сказать, у него, как это вам объяснить, он начинает видеть зрителей. Когда хлопает зрители, он вообще восторгается этим. Ну, цирковой человек, это как сказать, когда на манеже, он абсолютно другой. Дома он абсолютно другой. То есть это человек, который не может без цирка, и когда он заходит в цирк, это действительно это воздух, это манеж, это все родное, это наше. И каждый человек, кто работал в цирке, он больше не сможет, наверное, я думаю, так никогда уйти из цирка. Он все равно будет в сердце держать именно это слово цирк. Вот, например, один из таких моментов, когда я на менеджере работаю, много людей, вот этот реприз, вот этот клоунада, делается до фокусника или после фокусника. Эта реприза называется фокус. И я вам хочу сейчас его показать. Только не подсказываем, где она. Хорошо? Это вы можете делать даже сами. Это когда собирается много людей, хорошая компания, веселая. Чтобы более такое настроение еще поднять, эта реприза делается. Обычная бумага, да? Мы его возьмем, смотрите. Держите. Так. Собираем. Вы просто должны отгадать, в какой руке. Хорошо? Прямо перед вами она должна исчезнуть. Смотрите внимательно. В какой руке? Право, лево, лево, право, лево. Право. В правой руке? Внимательно смотрите. Еще раз показываю. Внимательно смотрите. Дуйте. Готовы? В какой руке? Право, лево, лево, влево, вправо. Где? Правой. Правой? Да. Вы уверены?
Она может быть здесь? Да. Точно здесь? Да. Теперь смотрите внимательно. Теперь смотрите, вы туда, сюда, сюда, туда не смотрите. Вон, смотрите на тех людей, которые сидят и смеются. Держите. Готовы? Да. Внимательно смотрим. Когда эту репризу мы делаем, люди сильно смеются. В какой руке? Право, лево, 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 право, лево. Где? Левый. Да не может быть левой. Она же вправо, правильно? Теперь смотрим внимательно еще раз. Еще раз смотрим внимательно. Готовы? В какой руке? Левый. В левой? Я же правой его оставил. Ну вы смотрите, внимательно посмотрите. Какой? Правый, левый, левый, правый, левый рука. Какой руки? Та-т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 а. Правый? Да. Точно? Открывайте. Здесь она, да? Да. Здесь точно? Нету. Спасибо. Вам понравилось? Да, очень. Мы когда эту репризу делаем, вытаскиваем там ребенка, там неважно кого там, женщину, девушку, мальчика, мужчину. И потом, когда вот это все заканчивается, мы даем руки в веник и говорим: пожалуйста, подметите это все. С самого детства, школьных времен, ну, когда еще в школе учился, в принципе, всегда мне нравилось работать на сцене. Я в школьной самодеятельности выступал. Как бы вот из этих времен пошло. У меня мама выступала. То есть она женский такой ансамбль был. Еще в те времена, когда мы были маленькие. Вот поэтому я выбрал ту профессию, вот, которая мне нравится. Вот. Я работал и на кухне работал, пел, танцевал. Но я потом поступил в цирковое училище в Ташкенте. Ну, в то время цирковое училище было, а сейчас оно называется цирковой колледж именно. Ну, среди Азии единственное цирковое училище было. Ну, мне понравилось дарить людям радость. Кыргыз циркын Жигитовка өнөрүсүз элестетүү мүмкүн эмес. Жигитовка өнөрү менен көп жылдардан бери эмгектенип, цирк өнөрү боюнча эл аралык фестивалдарга катышып, азыркы учурда машыктыруучу болуп эмгектенип келе жаткан Алмаз мырза жеке эле Кыргызстанда эмес, Кытайда да өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, жаштарга тарбия берип келет. Саламатсызбы? Саламатчылык. Цирк өнөрүнө болгон кызыгууңуз качан пайда болду? Мен анда ошондо 96-жылы байкем Америкадан учуп келип, жүр мен иште деп алып келген да циркачы. 96 жылдан бери ушу иштеп келатабыз да. Байкем кол алдында иштегем 13 жыл. Анан кийин байкемге түшүндүрүп, анан өзүмчө бөлүнүп, өзүмчө топ кылайын деп ошондой чечимге келип, анан 2008-жылы келип өзүмчө топ кылып, азыр 9 жыл болду уже. Өзүмчө бөлүнүп, өзүм жетекчи болуп, балдарды үйрөтүп, азыр Кытайда иштеп атабыз. 20 балам бар азыр. 2 группа. Алгачкы жолу сахнага чыкканыңыз эсиңизде барбы? Алгачкы жолу 2010-жылы чыгыптырмын. Бул Францияда Монте-Карло деген фестиваль бар, эң чоң фестиваль. Принц Альберт деген бар, ошо принц кылат. Ошол жерде байкем чакырып, мен учуп барып, ошондо 2010-жылы ошо акыркы жолу ошондо иштептирмен. Экинчи орун алганбыз, серебряный клоун. Ал жерде 34 өлкө катышкан. 34 өлкөнүн арасынан экинчи орун алганбыз да. Цирк дүйнөсүнө аралашуу үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Мен оюмча биринчиден любой бир кандай жанрды тандап алсаң, просто ошол жанрды сүйүш керек да. Сүйүп, ошо үйрөнүп, эгер аракет жасаса, мен ойлойм, ошо кандай кесипти, кандай жанрды тандап алса, ошо жанрды, ошо жумушту жакшы көрсө,
ойлойм жакшы деңгээлге жетет го деп. Адам өзү келгенде бала болобу, кыз болобу, келгенде көрүп, өзү баягы көзү жеткен эмени тандайт да. Сразу эле келип эле баягы мен ушуну кылмакмын деп антип эч качан айта албайсың. Потому что келгенде үйрөнүп баштаганда билинет да. Ушу кесипке көз жетеби, кыла алабы депчи. Ошол үчүн келип тандаарда ойлонуп, ошону көрүп эметишет да көбүчө. Эми биздики ат менен байланыштуу бир аз кыйыныраак да башка жанрларданчы. Потому что бул жерде биринчиден аттын үстүндө отурган үйрөнүш керек. Атты минген үйрөнүш керек. Анан кийин акырын трюковой частьтарды үйрөнсө болот да. Бирок эми мен ойлойм, эми адам баласы эгер жана мен айткандай көңүл болсо любой нерсени үйрөнсө болот го деп ойлойм да. Бир номерди даярдап, эл астына алып чыгыш үчүн канча убакыт талап кылынат? Эми биздики ар жанрдыкы ар кандай болот да. Мисалы жана фокусниктердики өзүнчө кыйынчылыктары бар. Биздикине где-то эми бала эгер өзү мындай коркпой жакшы үйрөнөм, батыраак үйрөнөм десе, бир 2-3 айда үйрөнсө болот да. А так, в общем, профессиональный деңгээлге жеткенге бир 3-4 жыл кетет да. А бирок үйрөнүп мындай сахнага кичине даяр болгонуна бир 3-4 ай кетет да. Бизге келгенде баягы айтып коет го, кыргыз баласы аттын үстүнө төрөлгөн депчи. Эми аттын үстүнө жөн эле минген ал бир нерсе да. Экинчи биздики көрүп турасызбы, түрк секирип түшүп, жумушу көп да, кыйынчылыгы көп. Андайлар көп болгон менде. Эми менде келип, үйрөнө албай кеткендер да көп болду. Үйрөнүп кеткендер дагы азыр көп. Мен азыркы данный момент өзүмдүн окуучуларым көп эле жерде иштеп атышат. Кытайда, Америкада, Европада бар. Азыр окуучуларым иштеп жүрүшөт. Кудайга шүгүр, рахматын айтып, телефон чалышып, айтып турушат да. Эми мен ойлойм, эметипчи баягы эми ар кайсы адамга Алла Таалам өзү бир шанс берет экен го. Ошо шансты кармап, ошону эмесин убайын көрсө жакшы деп ойлойм да. Бир күндө канча саат машыгасыздар? 1 саат, 1,5 саат машыгабыз да. Ат адамдын канаты деп айтылып келет. Алар менен достошуп, алардын жан дүйнөсүн билүү сиз үчүн кыйынчылык тудурбайбы? Аттын сырын билишерек да адам баласы. Атты сыйлаган жер карабайт дейт го. Ошондой атты сыйласа, мен ойлойм, ат талаага калтырбайт депчи. Биринчи ат менен доздошуш керек, аттын характерин түшүнүш керек, анан кийин акырын үйрөнө башташ керек да. Ар бир кесиптин жыргалы менен кошо азабы да болот эмеспи? Ал эми ошондой учурлар болгон учурда бул кесип ташта башка иш менен алектенип кетүү туурасында ойлор келди беле? Башында үйрөнүп, жаңы ушу группа жасаганда андай ойлор болгон. Эми калп айтканда эмне? Андай ойлор болгон, потому что өзүңүз билесиз, мал багыш өтө кыйыныраак. Анан кийин жумуш башында жумуш жок. Анан кийин каражат жок, аттарга жем чөп алыш керек. Анан ошолор менен бир аз кыйналганда ошондой ойлор кеткен жаап салсакпы, башка жумуш менен алек болсокпу депчи. Анан кийин эметип, эми кыйынчылык Алла Таалам берет десе өзү берет экен да. Анан биз ошо кыйынчылыкты чыдап эметтик. Кудайга шүгүр, азыр баары довольны, балдарым дагы ыраазы. Эми бул негизи өзү эң чоң шанс да. Циркте ойлошот, цирк десе клоун анан эме депчи. Негизи циркте иштеген артисттер көп нерсени көрөт да. Эл көрөт, жер көрөт. Анан кийин эми үйрөнгөндө кыйын, үйрөнүп алганда уже оңой эле да. Азыркы учурда сиз Кыргызстанда жана Кытай жергесинде эмгектенет экенсиз, анан эки жакка тең жетишүү сиз үчүн кыйынчылык жаратпайбы? Кытайда иштеп аткан жерде контракт түзгөнбүз, контрактта бүт жазылган, эметилген. Биз контрактта кандай жазылган, ошо ишибизди кылабыз. Ал жерде мен жана оң колдорум бар, 2 бала бар. Көп уже 8 жылдан бери мен чогуу иштеп жүргөн балдар. Назар, Руслан деген бала бар.
ошо балдарга тапшырма берип коем. Өзүм бир айда бир учуп барып контроль кылып турам. Эми көбүнчө биякта болом, жаңы балдарды алып, жаңы балдар менен үйрөнүп ушу жердемин да. А бирок ал жака да эми часто учуп барып турам да. Бир айда 2-3 жолу болуп калат кээ бирде. Барып турам ал жака. Анча деле кыйынчылык деле жок. Эгерде сизге башка мамлекеттен көп суммада акча төлөп берем, биз менен иштеш деп чакыруу келе турган болсо, анда сиз ал нерсеге кандай жооп берет элеңиз? Эми андай сунуштар көп болгон бизде. Биз Европада иштеп жүргөндө да болгон андай эмелер, сунуштарчы. Биздин желек көтөрүлө, биздин атыбыздан чыккыла, биздин артист болгула депчи. Ушул Казакстанга чакырган күндөр болгон. Мен ойлойм, патриотбуз депчи. Менде азыр 20 бала иштейт, 20 бала кыргыз балдар да. Казактарда мисалы орустар бар, өзбектер бар, тажиктер бар, кыргыздар да бар дажечи. Мен атайын мында принципке туруп, жалаң ушу айылдык анан кыргыз балдарды алып чыкканга аракет кылам. Ушу кыргыз балдар эметсин, эл көрсүн, жер көрсүн депчи, ата-энесине жардам берсин деп. Мен ойлойм, бул мен өзүм просто чисто эме да, мындай по-человечески мындай аракет кылам да. Ушу балдаргачы, ата-энелерине жардам берсин депчи. Атайын айылдан алам балдарды, бүт айылдык балдар мененки. Анан кийин эми андай сунуш болгон күндө деле мен ойлойм, мен андайга барбайм го депчи. Кыргыздын желегин көтөрүп жүргөнбүз, көтөрөбүз, Кудайым буйрса. Азыр ушу былтыр 2016 жылы Ухан деген шаарда 32 өлкө катышкан фестивалда 3-орун алдык. Азыр Кудай буйрса 2017 жылы дагы бир фестивалга чакырышты. Учау деген шаарда, тоже Кытайда да. Ал деле ушу чоң фестиваль болот да, ал жерге. Мен ойлойм, Кудай буйрса эми ал жактан 1-орун алсак, биздин максат кыргыз желекти көтөрүш, кыргыз элди тааныш. Ар убак Кыргызстандын желегин желбиретип, кыргыз элин атагын алыска тааныткан инсандардын катарында жүрө бериңиз. Жаш муунга дагы тарбия берип келатырсыз. Алар дагы сиздин жолуңузду жолдосун. Сизге чыгармачылык эргүү жана ийгиликтерди каалайбыз. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат сизге да. Кыргыз циркинин көрсөтүүлөрү Жакшылык мырзаны арбап алып, дагы да болсо кызыгуусун арттырууда. Мен ушу келгениме 6-7 ай болду. Көп эле трюк үйрөндүм. Бир айда бир трюктан үйрөнсө болот. До конца досконально үйрөнсө. Кыргыз циркин чет өлкөлөргө барып таанытып, Кыргызстандын желегин желбиретип келген таланттуу инсандар бар экенине дайыма биз сыймыктанып келебиз. Ар бир коштошуунун артында сөзсүз түрдө жолугушуу болот. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча аман туруңуздар.